Kutmandu gününüzдөр menен же kutmandu geçiңizde же kutmandu geçkiңиздер демекчи мен. Ким каякта жашаса ошого жараша азыр эки плюстун координаторумун. Мен сиздерди бүгүнкү кезектеги эфирде учурашууга кубанычтамын. Бүгүн 10 март, 2 күн мурун эле биздин абдан маанилүү майрам болуп өттү. Аялдардын эл аралык күнү. Мына ошол күндү кантип өткөзөбүз деп ойлонуп отуруп, бүгүнкү биздин эфир боюнча идея келди. Бүгүн сиздер менен бирге ушу экологиядагы аялдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар кантип ушундай иш чараларды өткөзсө болот? Аялдар кантип ушу жаратылыш жөнүндө камкордук көрө алат? Жана камкордук көрүү менен кандай иш чараларды өткөзө алат? Мына ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизде ушу үч негизги сөз бар, үч негизги ой бар. Мына ошолорду биз ар тараптуу ачып берүүгө даярбыз. Анан бизде эсиңиздерге сала кетчү нерсе бар. Сиздер каалаган, сиздерге ыңгайлуу болгон тилде ушу маалымат алыш үчүн сиздер тилдерди тандап алсаңыздар болот. Мен сиздерге азыр ошо слайдты инструкциясы менен бермекчимин. Мына сиздер маалымат алыш үчүн өзүңүздөргө тиешелүү болгон тилди тандап алсаңыздар болот. Жана бүгүн бизде котормочулардын чоң командасы иштеп жатат. Жана алар ар бири өздөрүнүн тил каналдарында сиздер үчүн бул бүгүнкү иш чаранын мазмунун которуп бермекчи. Бизде бүгүн 5 спикер аялдар бар. Мына ошолордун тилдерин сиздер каалаган ыңгайлуу болгон тилде уга аласыздар. Ал эми кимдир бирөөлөр ошо тил каналын ачкан болсо, анда биздин бүгүнкү эфирдеги каалаган тилдериңиздерди ачып угуп олтурсаңыздар болот. Бүгүн биз 5 ушул катышуучунун сөзүн укмаксыздар. Мынакей эмки слайдта сиздер биздин команданын сүрөттөрүн көрүп турасыздар. Мен ошол долбоордун координаторумун. Биз менен бизде дагы Нурия иштеп жатат. Эмесе Нурия, сиз ошо жаңы жана эски спикерлердин атын атап кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Bizde dagы иш чараларды өткөрүү боюнча абдан чоң команда иштеп жатат. Ошондой эле котормочулардын да командасы иштеп жатат. Ал үчүн мен аларга өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып коймокчумун. Эмесе биз башка темага өтөрдөн мурун биздин командага да баягы өзүн дагы биздин команда катары санаган кишилер болсо, сиздер чатка плюс деген белгилерди коюп койсоңуздар, жана ошондой эле өзүңүздөрдүн өлкөңүздөрдүн атын жазып коюңуздар. Анткени бизге бүгүн кайсы жактан кошулуп жатканын биз билишибиз керек. Мынакей чатка келип жатышат. Ооба, Россия, Москва, Вьетнам деп жазып жатышат. Кыргызстандан барбы экен? Ооба, мына Кыргызстандан да бар деп жазып жатышат. Москва кайра жазылып жатат. Э, уланта бергиле, достор. Бизде кичине ишибиз кармалып турат. Ага чейин сиздер өзүңүздөрдүн белгилериңиздерди плюс деген белгилерди коюп койсоңуздар болот. Мына бизде азыр 4 өлкөнүн өкүлчүлүктөрү бар экен.
Barыңыздар бүгүнкү эфирге кирип келгениңиздер үчүн чоң рахмат айткым келет, ыраазычылык билдиргим келет. Чындап эле биздин бүгүнкү эфир гуманитардык эфир деп айтсак болот. Чындап эле бул абдан кубанычты туудурат. Ал эми бүгүн бизге биринчи жолу кошулуп жаткандар үчүн дагы бир нече сөз айткым келет. Биздин ошо Экопульстун өзүнүн миссиясы бар. Биз ошо эл аралык элдер адамдардын коомчулугун түзүп жатабыз. Алар үчүн экология деген экология үчүн эрдик көрсөтүүгө даяр адамдар. Бул жерден Грузиядан да кишилер кошулуп жатыр. Ошондо биздин коомчулуктун ар бир мүчөсүнө экологиялык жоопкерчиликти ишке ашырууга жардам беребиз. Биз өзүбүздүн ар кандай өлкөлөрдөн келген кесиптештерибиздин тажрыйбаларына таянгыбыз келет жана алар менен бирге ошо бирдей ойлогон адамдар менен бирге биз ушундай колдоолорду алууга даярбыз. Ошондой эле мен бүгүнкү күнү бүткүл дүйнөдө жашаган адамдардын, аялдардын жана атактуу аялдардын аттарын атагым келет жана биз алар менен биргеликте ошо экологиялык маданиятты, экологиялык өзүнүн ошо жүрүм турумдарын жасай алган кишилер жөнүндө айтып бергибиз келет жана алар дагы бүткүл дүйнөгө атактуу десек болот. Мынакей Беа Джонсон, ал ошо бүткүл дүйнөлүк активистка жана анын китебинин аркы менен абдан чоң ошо кыймыл пайда болгон. Мына ошентип ал Zero Waste дегенде ким билет бул кыймыл жөнүндө жана бул кыймылдын көз караштарын кылган иштерин баалуулуктарын ким колдойт? Мына ошол жөнүндө жазып койсоңуздар, алар ар кандай таштандыларды чогултат, аларды бөлүштүрөт, аларды кайра иштетет. Мына ошол Беа Джонсон жөнүндө кимиңиздер эмне билесиздер? Негизинен бу Беа Джонсон деген өзүнүн үй бүлөсүнөн баштаган, өзүнүн тиричилигинен баштаган, ал ошо үйдөн чыккан таштандыларды эске алып, эмнеден ошо таштандылар эмнеден жасалган, мына ошолордун баарын иликтеп, изилдеп жана алардын сапатын же болбосо санын кантип азайтса болот жана аларды таштандык катары карабай, аларды канчалык түрдө экологиялык жактан пайдалуу кылса болот. Мына ошол жөнүндө бул кишинин жүрүш турушунан билсек болот. Ошондой эле башка таптаза ошо көз караштагы кениялык дагы бир активистка жөнүндө айтып берсем, ал 70-жылдан баштап жумушу жок калган аялдар үчүн ошо бактарактарды олтургузуп баштаган. Ал эми аябай чоң баягы колдоого татыктуу болгон деп айта албайбыз. Анын жашоосунда ошо түрмөгө да камалган, ушундай бирок алар жаратылышка камкордук көрүү менен ошо атагы чыккан. Жана ал ушул абдан көп жоопкерчиликти мойнуна алган. Ошентип африкалык өлкөлөрдүн аялдарынын үнү ушул бүткүл дүйнөгө таанылып, ал ошо Нобель премиясынын талапкери да болгон учурунда ошентип ал бүткүл дүйнөгө тынчтык, үмүт жана демократия даярдаган бактар деп аталган кыймылды уюштурган болчу. Ошондуктан дагы бул окуялар абдан баягы адамдын дүйнөсүн ойготкон нерсе жана анын аркасы менен абдан жакшы жыйынтыктарга жетишкен. Эмки дагы биздин каарманыбыз жөнүндө айтсак, Джен Годал.
Alдағы бізге ушул маймылдардын дүйнөсү жөнүндө жакшы баягы маалыматты ачып берген. Ал Танзанияда ушу приматтарды үйрөтүп баштаган. Жана бул адамдар ар кандай инструменттерди колдонуп алышат экен, алар сүйө алышат экен, алар ошол тынчсыздана алышат экен. Ошентип биз адамга гана тиешелүү деген сезимдердин баары ушул маймылдарда бар экенин ал биз үчүн ачып берип жатат. Ошентип эгер биз жаныбарларга дагы ошондой мамиле кыла турган болсок жана аларга дагы камкордук көрө ала турган болсок, анда биз алар жөнүндө дагы көп маалыматтарды алат экенбиз. Мына Салу Марада Тим Макка деген дагы бир энени биз Индиядан таптык. Ал дагы ошо абдан көп балдарды багып алышкан жана 8.000ден ашык көчөттөрдү, бактардын көчөттөрүн ошо 4 километр жерге олтургузган. Бул бактарактардын көбү жолдун четтеринде олтургузган, алардын баары тамыр алып өсүп кеткен болчу. Көпчүлүк учурда мындай бактарактар алар чөлдөрдө олтургузушкан, алардын баары тирилип өсүп кеткен. Ошентип 8.000ден ашык бактарактар өсүп чыккан. 2016 жылы бул Салу Мараданы эң дүйнөгө таасир этчү аялдардын тизмесине киргизген. Дагы башка стилдеги, башка образдагы бир аял жөнүндө айткыбыз келет. Ал Марина Силва. Ал деген ушул эка чөйрө боюнча таптаза саясат, башка саясат ачууга жардам берген. Ал ушул каучук чогулчу үй бүлөдө туулган болчу. 16 жылга чейин алар тамга таанычу эмес. Кийинчерээк ал ушу Амазониядагы бактарды кыюуга каршы чыккан. Азыр болсо ал ошол жактагы экология министри жана климатты өзгөрүү боюнча министрликти башкарат. Ал дагы ушул жаратылышты, жашылды сактап калууга абдан көп аракет кылган. Марина Силва айтып келет, бул туруктуу өнүгүү деген бул гүлдөп өсүүнүн жаңы циклы деп, циклиндеги жалгыз гана мүмкүнчүлүк деп айткан болчу. Ошентип ал деген ушул жакырчылык менен күрөшүүдө дагы абдан көп максаттарды койгон. Мына ошентип Бириккен Улуттар Уюму бизге сунуштаган күн тартиптеги көп багыттарды бул аял колдоп жана ишке ашырылып келген. Ошентип мынакей жаратылыштарды колдоо боюнча биз сиздерге жаңы ушул спикерлерди айтып бердик. Дагы мынакей Индонезияда дагы ошо туруктуу кийимдин брендин түзүү боюнча дагы жакшы бир ферманы иштеп чыккан. Бул брендтин артыкчылыгы эмнеде? Диника ушул кол өнөрчүлүк болгон, алек болгон аялдар менен жана ферлер менен иштеп келет жана алар дайым экологиялык жактан таза сырьеолорду түзүп келет. Бул жерде эч кандай ошо боекторду же болбосо технологияларды колдонбойт, химияны колдонушпайт. Алар кол менен гана жасалган иштерди аткаруу менен, ошол менен бирге ошо жер кыртышынын баягы өсүмдүктөрдү жакшы берүү боюнча өбөлкөлөрдү түзүп келет. Ошентип ага ошо товарларды жиберүүчүлөр болуп
алардын саны кескин түрдө көбөйгөн. Бизге интернет 60% чейин өзгөргөн деп айтып келет. Деника бизге эмне жөнүндө айтып берет? Ал ошол жакырчылык деген бул байлык эмес, бул деген адамдын ошол аброю деп айтып келет. Ошондук мына сиздерге ошентип мен ар кандай тарых окуялары бар, ар кандай көз карашы бар, ар кандай ошо өсүп өнүгүү жолдору бар аялдар жөнүндө айтып бердим. Азыр болсо мен сиздерден сурагым келет. Достор, силер билесиңерби, өзүңөрдүн жашооңордо ушундай баягы мисал келтире турган ошо аялдар барбы? Мүмкүн биз бүгүн атабай калган дагы атактуу аялдар бардыр. Мүмкүн сиздердин өзүңүздөрдүн чоң апаңар, жеңеңер, эжеңер же дагы башка бир аялдар барбы? Мына ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, жана эмки слайдка кайрыла турган болсок, бул жерден мен сиздерден суранып кетет элем. Сиздер үчүн ушу үлгү боло турган ушу багытта өмүрүн сайган аялдар барбы? Ошол жөнүндө сиздер чатка жазып кетсеңер абдан сонун болот эле. Абдан мен билгим келет. Силердин айылыңарда же болбосо шаарыңарда же болбосо жашаган жериңерде ушундай аялдар барбы? Чоң рахмат. Алып баруучу бизди канааттандырып жатат деп жазып жатышат. Чоң рахмат, мага сүйкүмдүү болуп жатат бул нерсе. Ошентип сиздерди канааттандырган ошо аялдар барбы? Баары тең апабыз деп айтып жатат. Чындап эле менин апам дагы, менин ата энем дагы дайым жаратылышка камкордук кылып келген. Абдан жагымдуу нерсе. Сиздер дагы үй бүлөңүздөр жөнүндө же болбосо сиздерге ушундай жол көрсөткөн аялдар жөнүндө жаза берсеңиздер жакшы болот эле. Ал эми биз болсо азыр акырындап өзүбүздүн ушул каармандарга жол бере берсек, сөз бере берсек. Ошентип биздин түз эфирдеги сөз сүйлөөчүлөрдүн бири Анна Лаврова, ал жашоонун экологиясы деген медиа агенттикти ачкан экен. Ошондой эле ал Sharing Map шилтемесинин негиздөөчүсү. Анна айтып келет, экологияда зерикпейсиң деп келет, себеби ал жакта абдан кызыктуу маселелер бар деп айтып жатат. Анна, анда сага мен салам узаткым келет, жана сен уялбастан өзүңдүн оюңду айтып бер. Эмесе мен сага абдан сенин долбоорлоруң жөнүндө көп суроолорду бергим келет дагы, жана аларга жооп алам деп үмүттөнөм. Анна, Аня айтып койчу. Бүгүнкү дүйнөдө ушу баалуулуктардын баары сааттуу, баягы ийгиликке жетүү деп эле айтып жатышат. Мына ошол эле учурда сен абдан жоопкерчиликтүү бир багытты тандап алыптырсың. Жана сен жөн эле тандап алган багыт катары карабастан аны сен өзүңдүн жумушуң катары, өзүңдүн кесибиң катары тандап алыптырсың. Ушуну сен кайсы маалда мунун баары менин ишим экен деп түшүнө баштадың? Мына ошол жөнүндө айтып берчи. Абдан татаал маселе. Мен бир 10 жылдай бою же 15 жылдай бою бул жөнүндө ойлондум окшойм. Жана ошол учурда мен ошо өзүм жакшы көргөн киши менен иш менен алек болуу менен баягы кантип акча тапсам деп да ойлондум. Мына ошентип мен ошол медиа агенттик түзүүнү баягы максат койдум. Ошентип мен өзүмдүн дагы командам болгон. Мына ошол команда менен бирге ар кандай техникаларды колдонуу менен биз долбоорду ача баштадык. Кээ бир долбоорлорубуз абдан жакшы болду.
кээ бирөөсү анчалык деле жакшы болгон жок. Мен ошентип техника менен алек болгон компания топ ачып алып иштедим, бирок техника менен иште меники эмес экенин түшүндүм. Мен өзүм ичимен чыккан, мени ойлондурган бир маселе, мен алек болош керек деп ойлодум. Ошентип китеп жазууда мен үчүн дагы абдан жакшы окуя болду, бирок акырындап отуруп мен ошо экология жаатына оодум. Ошентип мен бүтүндөй ушул иш менен алек болууну чечтим. Ошентип мен өзүмдү башка бир нерсеге баягы бир нерсе менен алек болууну ошо ойлонуп отуруп акыры ушул жерге келдим. Жана бул үчүн мен өзүмдүн жашоомдун көп бөлүгүн бергим келди, жана анын кандайдыр маңызы болуш керек, жана мен эмне кылып жатканын түшүнүш керек деп ойлоно баштадым. Чоң рахмат, сиз сөзүңүздүн, ишиңиздин маңызы жөнүндө айтып бердиңиз. Аня, сенде қазір абдан чоң аудитория бар екен. Бұл деген миңдеген адамдардың кыймылы екен. Жана бұл аудитория үчүн сиз ошо маалыматтарды берип келесиздер. Жана социалдык тармактардагы бүгүнкү күндө ошол маалыматтар канчалык так берилип жатканын ким билет. Факт чек менен эч ким алек болбойт, аны эч ким текшербейт. Ошол эле учурда ошо агартуу иштерин жүргүзүүдө сен кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуң, жана эмне үчүн сен көп жылдан бери ушул теманы козгоп келесиң? Ооба, жоопкерчилик жагынан сен туура айтып жатасың. Чындап эле текшерилген маалыматтарды берип туруу абдан маанилүү. Сен блогерсиң, сен дайым журналист катары ошо кишилерге барып, жерлерге барып, аяктан таанышып, алар жөнүндө айтып берүү, бул деген абдан чоң жоопкерчилик эмеспи? Бирок ошентсе дагы биз экологиялык жактан өзүбүздүн жүрүм турумдарыбыз жөнүндө жок дегенде үйдөн айтып берип турушубуз керек. Ошондуктан менин паблигим бул медиа аянтчалык десем болот. Ал жакта ар кандай жаңылыктарды берип турабыз. Ал жактан ушу жаратылыштагы дуушар болгон нерселерден мыйзам долбоорлорунан бери айтып берип турабыз. Бизге көп сурап келет. Мынакей биздин жаныбызда бир завод иштеп жатат. Ал деген абдан чоң таштандыларды чыгарып жатат. Ошол менен кантип күрөшсөк болот деп суроолорду салат. Бирок биз дароо эле ал маалыматка таана баягы ишене калбайбыз. Биз сөзсүз түрдө аны текшеребиз. Биздин командада атайын адамдар бар, мындай маалыматтарды текшерген. Биз ошентип ал маселенин актуалдуулугун текшеребиз дагы. Биз аларга ар кандай нерселерди айтып беребиз. Чындап айтканда биз мындай нерсе менен алек болуп баштап биз чындап эле мындай маалыматтарды текшере алабыз. Ошондуктан биздин катталуучуларга дагы чоң рахмат, алар ушундай маалыматтарды берип турганы үчүн. Ошондуктан бизде дагы ушу абдан өзүн ушу ишке арнайм деген адамдар бар экенин көрүп абдан сүйүнөбүз. Абдан сонун, сен азыр ката жөнүндө да айтып кеттим го. Эч ким баягы эчтеке кылбаган кишилер мүмкүн ката кылбастыр, бирок иштеген адамдардын баары эле ката кылат го дейм. Ошентип сенин ушул аудиторияң ар түрдүү го дейм. Бирок ошол адамдардын баары үчүн туура сөздү кантип тапса болот, жана ал адамдарды коркутуп же үркүтүп жибербей, аларга кантип туура ачкыч тапса болот алардын аң сезимине, жүрөгүнө. Мына ошол жөнүндө дагы сөз кылып берсең. Ошо келген адамдардын көпчүлүгүн өзүңөн баягы оолактатып жибербей, тескерисинче кантип тапса болот? Ооба, бунун дагы чындап өзүнүн бир жол жоболору бар. Менин өзүмдүн ичимде ушу миссиям бар. Жана ошол боюнча биз ушу баягы жаратылыш жөнүндө же болбосо ошо жаныбарлар жөнүндө көп маалыматтарды берип турабыз. Жана аларды дагы ошого чакырып келебиз. Ошондуктан бул абдан кыйын кадам деп ойлойм. Жана баардык адамдар эле мындай иш менен алек боло бербейт.
Башка жагынан айта турган болсок, бизде абдан көп активисттер бар. Биз үчүн бул абдан кыйын чек деп айтсам болот. Жана биз дайым ошо жол жоболорду издеп келебиз. Бирок биз адамдар менен баягы ошо мамиле кылганда биз дайым өзүбүздү эркин алып жүрөбүз. Чындыкты жазабыз, чын ыкласыбыз менен мамиле кылабыз. Көпчүлүк учурда ошо региондордо ошо лайфстайл блогер болгулары келет. Ошондуктан аларда чечилбей жаткан маселелерди чечүү боюнча бир жол жоболорду көргөзүп, ошентип аларды өзүбүзгө тартып алууга аракет кылабыз. Жана бүгүнкү күндө алар айтып келишет, бул экология жөнүндө жазуу бул мода деп айтып келишет. А биз болсо болгону гана ошо жаратылыш жөнүндө же болбосо жаныбарлар жөнүндө жазганда биз чын ыкыласыбыздан жазабыз. Ошондуктан глобалдык жактан алганда ар бир адам ушу өзү жазып жаткан же болбосо өзү айтып жаткан нерселерди жүрөгүнөн баягы аң сезими аркылуу өткөрүш керек деп ойлойм. Ошондуктан бул жерде бир баланс бар. Ошол баланста биз ошо маалыматтарды көп берип жибербейли деп дагы аракет кылыш керек. Ал кимдир бирөөлөр болсо кичинекей кадамдардан баштап бизге келишет. Мына ошентип биз алар менен өзүбүздүн баалуулуктар менен бөлүшөбүз. Аня, сен дайым биз деп айтып келип жатасың. Сенин артында команда турса керек, э? Алар дагы аялдарбы, кыздарбы ушул баалуулуктарды сени менен кошо бөлүшкөн? Ооба, биздин команда адегенде кичинекей болчу. Азыр болсо чындап эле чоң команда. Биздин командада ошо блогду алып барган Татьяна деген айым бар. Менин курбум бар. Ал дагы аны менен да биз бир күн тартибинде иштеп келебиз. Андан тышкары бизде ошо ыктыярчылар дагы бар. Ал жакта дагы абдан сонун сулуу кыздар иштеп келет. Мынакей алар менен дагы биз менен биргеликте иштегиси келгендер болсо, мына ошол кыздар Россиянын ар бир булуң бурчтарынан ошондой адамдарды тартабыз. Жана ошондой эле Россиядан эле эмес, орус тилдүү Казакстандан дагы бизде ошо өкүлдөр бар. Мына ошентип биз абдан чоң команданы түзө алдык. Бизде мындай ыктыярчылардын саны 20-га жетти. Бирок ошентсе дагы биздин ишибизге аралашып иштегиси келген аялдардын баары менен биз иштей беребиз. Алардын кызыкчылыгы ар кандай болсо дагы, бирок биз бир идея менен башыбыз бириккенбиз. Абдан сонун экен, Аня. Сен болсо азыр бизге ушул Ocean Sharing Map деген тиркемең жөнүндө айтып берсең, ушул өндүрүш конвейерди уюштуруш үчүн эмнелерди кыласыңар, жана ушул тиркемени жасоодо сенде бир күлкү келтирген, күлкүнүчтүү, кубанычтуу бир нерселер барбы? Ооба, чындап эле күлкү келтирген окуялар болгон. Бул тиркемени түзгөндө биз аны кантип колдонуш керек экенин билишибиз керек. Мына ошентип мен ошо тиркемени тааныштырайын деп адамдарды чакырайын десем, алар келбей койгон. Мына ошол дагы абдан күлкүлүү болгон. Дагы абдан күлкүнүчтүү окуялар бар. Мисалы мен ошо экономика боюнча жогорку мектептин студенттери менен дагы ролик кылып жатканда дагы кызыктуу бир окуя болгон. Алардын арасында бир аял болгон, ошо кичинекей балдардын оюнчуктарын кылган. Ошентип ал чоң ошо балдардын автомобилин жасап келген болчу. Бирок аны ыргытам деген болчу. Мен анда айткам, кой ыргытпаңыз ал автомобилди, мага бериңиз, мен алып кетейин депчи. Ошентип мен ал автомобилди ал аялдан алгам. Ал эми жолугушуу учурунда биз андан сурадык, биздин ошо тиркеме жөнүндө эмне билесиң деп. Ошентип ал деген ооруканага көрүнгөнү барган экен. Анан кийин барса деген ошо ооруканада ошо өзүнүкүнө окшош автомобиль менен дагы бир киши жүргөнүн көрөт.
Ошентип ал машинени көрө коюп, ошол машинени дагы өзү алып кеткен, өзүнө алып койгон болчу. Мына бул дагы абдан кызыктуу бир окуя болгон. Бул дагы мен үчүн абдан мага баягы кубат берген тарыхтардын бири болгон. Бирок айтайын дегеним, ушул адамдар бири бири менен байланыш керек, бири бири менен баарланыш керек, бирге кофе ичиш керек, чай ичиш керек. Жана өздөрүнүн окуяларын көбүрөөк жакшы айтып берсе, мынакей бул дагы абдан кызыктуу сезимдерди туудурат. Аня, бул тиркеме кайсы территорияда иштейт? Азырынча бул Россияда, жана эң көп жакшы иштеген бул Москва, Петербург жана Самара шаарларында. Бирок бул тиркеме Россиянын сыртында дагы иштеши мүмкүн. Абдан сонун, эгер ошо эфирде катышкандардын кимдир бирөөсү Анянын тиркемеси боюнча өнөктөш болуп, аны мындан ары да жайылтууга жардам берүүгө даяр болсо, анда мен ойлойм бул абдан сонун болмок. Аня, биздин чатта бир суроо келип түштү. Сиздер ушу басып чыгарууларды ошо социалдык тармактарда чыгаргандан кийин кандай реакция болуп жатат? Жана бир оң таасирлер болобу? Мен ошого дагы кошумча дагы бир суроо берип кетет элем. Эмне силер үчүн кыйын болду? Ошо вирус жараткан контентпи же адамдын ушу жүрүш турушун реалдуу түрдө өзгөртүү кыйынбы? Менде чындап эле ар кандай жооптор болгон, бирок мен азыр ойлонбостон айтып берсем, публикацияларга болгон реакциялар жөнүндө айткым келсе, биз чындап эле ар кандай өзгөрүүлөр болсун деп айтат элек. Биз бул жөнүндө өзгөрүүлөр жөнүндө эле айтып тим болбостон, биз башка нерселер менен дагы аракет кылышыбыз керек. Bizde blogdan başka dagы форматтар бар. Биз ушу сайт аркылуу ушу компостерди же болбосо жер самиткичтерди кантип кылса болот деген маалыматтарды да берип турабыз. Аны биз ушу ар кандай кварталдарда жасап келебиз. Ошондуктан биз бул багытта дагы иштеп келебиз. Биз ушул компостер жөнүндө маалымат бергенде ошо адамдар дагы кантип ушуну туурагысы келгендерге биз атайын инструкцияларды беребиз өзүбүздүн. Мына ошентип аларды дагы каттоочу кылып, аларга ошо маалыматтарды бергенден кийин алар чындап эле биздин материалдар менен абдан сыйкырдуу өздөрүнүн товарларын жасайт. Алар сонун өздөрүнүн бир баягы буюмдарын жасап баштаган. Мына бул дагы бизге бир канат байлайт десек болот. Ошентип биз аркабыз менен кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп жатканын байкап жатабыз. Ал эми ошондой эле баягы адамдын жүрүм турумун оңдоо оңойбу же болбосо жугуштуу контент жасаган оңойбу деп суроо салып жатасыздар. Мен ойлойм, мен үчүн контентти түзүү оңой болсо керек. Адамдарга бир эки үч деп туруп эле маалымат берсең, мүмкүн ошол маалымат аркылуу алар өздөрүнүн жүрүм турумдарын биринчи жолу болобу, экинчи жолу же үчүнчү жолу болобу бизден маалымат алган сайын алар өздөрүнүн ушу жүрүм турумун өзгөртө алат го деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм, жугуштуу контентти кылууда биз абдан көп адамдардын башын бириктиребиз. Бирок экинчи жолу болгондон кийин, үчүнчү жолу болгондон кийин биз ушу баягы буюмдарды кантип колдонуш керек, мына ошол жөнүндө адамдарга айтып берсек, мен ойлойм, ар ким өзүнүн милдеттенмелерин жүргүзсө болот.
Abdan sonun men ошо баягы кишилерге мындай жеңил таасир этүү жөнүндө дагы көп уккам. Биз ошончолук адамдарга таасир эткен сайын адамдар ошо өздөрүнүн жүрүм турумдарын, өздөрүнүн маданиятын өзгөрткөн адамдар дагы көп болмокчу. Достор, биз менен Анна Лаврова болду. Анда эмки спикерди тааныштырыш үчүн бет ачарды берсеңиздер деп айтат элем. Аня, мен сага болсо келечекте ийгиликтерди каалап кетет элем, жана каттоочуларыңардын дагы ошо жазуучулардын кенин кеңейе берсин деп каалап кетет элем. Чоң рахмат сиздер мени чакырганыңыздар үчүн. Мен ушундай сонун аялдардын арасына кантип келип калдым деп аябай кубанычта болуп отурам. Чоң рахмат ошо мага окуялар менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн. Кесиптештер, анда слайдтарды берип койсоңуздар, бет ачарды берсеңиздер. Биздин эмики спикерибиз бул Дарья Игумнова. Ал кичинекей шаарда эко борбор ачалган. Бул Мышкин деп аталган шаарда, болбосо Чычкандын шаарлары экен деп ойлонсо болот экен. Мына ошентип Дарья болсо биздин ири экологиялык премиялардын ээси болуп келген, жана ал өзүнүн жүрүм туруму менен ошо чоң иштерди жүргүзүү үчүн, же болбосо прогрессивдүү иштерди жүргүзүү үчүн бизге мегаполистин кереги жок. Кичинекей кыштакта же болбосо кичинекей жерлерде деле болсо Дарья жүргүзгөн иштерди ишке ашырса болот экен. Дарья, саламатсызбы? Саламатсыңбы? Сени көрүүгө мен абдан кубанычтамын. Саламатсыңарбы? Дарья, сага азыр сөз болмокчу. Суроо болмокчу. Дарья, мен билем, силен ошо кичинекей шаарда эко-центр ачкансыңар. Ал жакта эч кандай ошо таштандыларды кайра иштетүүчү эч нерсе болгону эмес. Мына ошентип бул эко-центрди ачуу үчүн Данияга окшогон өлкөлөр да жардам берген. Сен мага айтып койчу, ушу сага эмне түрткү болду ушундай иштерди жасоого? Бүгүнкү күндөн баштап мен ошо Мышкин деген шаарда ушундай ишти жүргүзөм деп качан чечим кабыл алдың? Ошол жөнүндө айтып берчи. Чындап айтканда бул ишти 7 жыл мурун ошо баштаганбыз. Бүгүнкү күнү 10 мартта биздин мааракелик күнү экен. Мына ошол маалда мен өзүм катышып биринчи таштандыларды чогултууну жүргүзгөм. Бул бизден алыс эмес, 40 километр алыстыкта жайгашкан Рыбин деген шаарда жүргүзгөнбүз. Мына ошол жакта таштандылар бөлүштүрүү боюнча ишти биз Мышкин шаарында кылганбыз. Биздин шаарда болгону 5 000 гана адам жашайт. Бизде кайра иштетүүчү эмес, керек болсо биздин шаарда что таштанды чыгарчы бактар дагы жок. Таштандыларды ушул таштанды чогултуучу машинелер баягы пайда болгон. Ошондуктан ушул мисалы биз металлдарды чогултуп баштаганбыз, макулатураларды чогултуп, ар кандай капкактарды же болбосо ушул сыяктуу нерселерди чогултканбыз. Себеби ушул кайра иштетүүчүлөр болгон, бирок ал иштетүүчүлөр Мышкинде болгон эмес. Керек болсо аларды сатып алуучулар дагы Мышкинде болгон эмес. Алар 40 километр алыстыкта же болбосо 150 километрдик алыстыкта жайгашкан. Ошондуктан ошо адамдар алып келген ошо таштандылардын баарын биз аякка алып барып жеткизишибиз керек болчу. Ошо кайра иштетүүчүлөргө, ошол кабыл алуучуларга. Кээде биз андан бир тике акча тапчубуз, бирок кээде тапчу да эмеспиз.
Emne üçün men mындай iş menен алектенгим келди. Мен билбейм азыр мага бирдеме таасир этти аң сөзүмө. Мына ошондон баштап мен мындай ишти кылып баштадым. Биринчи 5 жылдын ичинде мен ошо Эко Борбордун демилгечиси болдум. Мен өзүмдүн автомобилиме олтуруп алып шаарды кыдырып иш жүргүзүп баштадым. Андан кийин мен ага прицеп сатып алдым дагы, ошо ыңгайлуу болуш үчүн. Мына ошентип кичинекей прицеп жана ошондой эле пресстелчү бир жабдыкка акча чогултуп баштагам. Андан кийин мен ушул жашыл премиянын лауреаты болуп, мына ошол жактан биртикке каражат беришти. Мына ошентип мен Мышкинадагы Эко Борборду чогултууну көздөдүм. Мына ошентип менин участогумдагы кылып аткан иштер анчалык олуттуу болгон эмес. Ошондуктан мен чоңураак бир нерсени түзөйүн деп ойлоп жүргөм. Мына ошентип мен 150 000 рубль ошо премия алдым дагы. Ошо Эко Борбор үчүн ошол имарат сатып алайын деп ойлодум. Дайым эле баягы ижарага акча чогултуу мен үчүн ыңгайсыз болуп келген. Ошондуктан мен ойлодум, бир эле жолу бир сурап көрөйүн дагы, ошол имаратты сатып алайын, ал менин имаратым болуп калат, анда мени эч ким кууп чыкпайт, эч кандай басым жасоо болбойт деп мен ойлоно баштадым. Мына ошентип 2 айдын ичинде мен январдан тартып апрелге чейин, февраль мартта ошо мен акча чогултуу менен алек болдум. Ошентип мен 700 000 рубль чогултуп алдым. Ошентип мен кичинекей бир тамды сатып алдым. Бул деген мурун эле жабылган дүкөн экен. Бирок анын ичинде жылуулук берчи дагы, эшик терезелердин баары түгөл имарат болчу. Мына ошол жерде мен 2 жылдан бери ушул таштандыларды чогултам. Жана ошондой эле ал жерде ар кандай ошо кийимдерди, оюнчуктарды, китептерди чогултабыз. Аларды алуу үчүн башка адамдар дагы бизге кайрылат, же болбосо биз деген ошолордун баарын алып алып мектептерге барабыз. Анан окуучуларга кантип биз ушу таштандыларды чогултсак болот, пайдалуу, аларды кантип кайра иштетсе болот, мына ошол жөнүндө айтып беребиз. Ошентип биз Волга дарыясынын жээгинде ушундай иштерди жүргүзүп келебиз. Биз үчүн бул абдан актуалдуу жана пайдалуу нерсе. Ооба, бул чындап эле таасир этүүчү окуя экен. Сиздер ошо Эко Борбор үчүн жабдууларды сатып алуудагы каражаттарды жыйноо иштерди жүргүзүптүрсүздөр. Негизи 2 айдын ичинде ушул там сатып алуу үчүн акча чогултуп алуу, бул дагы абдан бир таасирдүү нерсе экен. Ошентип сиздерге ушу жардам берем деген адамдар болду беле? Ушул чоң сумма берген, мүмкүн ал бүт өзүнүн чөнтөгүндөгү акчасын берип койгон адамдар болду беле? Мына ошол жөнүндө айтып бересиңерби? Кантип чогулттуңар? Биз ушуну ойлонуп жаңы иш кылып баштаганда, мен эч качан мындай болбой калат деп ойлонгон эмесмин. Дайым колдош керек, муну ишке ашырыш керек деп айтып келгенбиз. Дарьяга бирөө телефон чалып калды окшойт. Мындай моменттин бизге кереги жок эле. Ошентип Дарьяга Эко Борбор жөнүндө кайрылып калышкан окшойт. Дарья катып калды. Кесиптештер. Мына Дарья кайра келди, Даша келди. Ооба, азыр окуп жатабыз. Ошентип бизге ушул акча чогултууга 150 киши катышкан. Кээ бирөө 5 рубль, кээ бирөө 10 рубль жөнөтүйгөн.
Ошентип көп ошо чоң блогерлер дагы кичинекей блогерлер дагы баары тең ушул чоң нерсеге катышкы келди. Афера деп айтып койду Дарья, бирок өзүнүн сөзүнө күлүп жатат. Албетте бул афера эместир. Ошентип марттын аягында 24 ошо мартта менин туулган күнүм болчу. Ошентип мага бир аял жазат, такыр бейтааныш аял, мен аны такыр тааныбайм. Ал анын ошо биздин коомчулуктун контактында бар экен. Мына ошол жазып жатат: Дарья, сага канча керек? Силерге канча керек деп мен ага жаздым. Бизге бир 400 000 керек, ушул жарымысын таптым депчи. Анан кийин ал ошентип бизге жазат: мен силердин ушу акча чогултуңарды мен жаап коем депчи. Анан кийин мен биринчи баягы ишенген жокмун, бирөө тамашалап жатабы деп каткырып күлдүм. Бирок ошентип ал дагы 5 жолу кат жазды. Ошондон кийин биздин маселебизди жаап койду. Мына ошентип марттын аягына чейин баардык акчаларды которуп бүттү. Себеби акчаны которуудагы чек бар экен, ал чектен ашпаш керек экен. Мына ошентип марттын аягында ал акчанын баарын берди дагы. Ошол акчалардын баары чогулгандан кийин мен чууркап барып мага керектүү имаратты сатып алдым. Абдан кызыктуу окуя болуптур. Ооба, бул деген бир жагынан ушундай канат байлаган окуя дебеби? Себеби биз ушу акчаны чогулткан сайын баягы баалар да өсө баштады. Мен абдан тынчсызданып баштадык биз дагы. Бирок ошо тагдыр экен, ошентип ошол биздин коомчулукка кирген бир аял гана бизди ошол куткарып кетти ошол жагдайдан. Мына ошентип 2 жылдан баштап мен ошо экоцентрдин ээсимин. Албетте бул абдан сонун, ар кимдин өзүнүн экоцентри бар. Бирок ошол эле учурда ал жакта абдан көп жоопкерчилик бар, абдан көп убакытты талап кылат. Бир супер пупер команда менде жок. Мындай баягы колун шакылдатып койсо эле баары келип баарын кыла берген эч ким жок. Ошондуктан мага ошо көпчүлүк учурда мен үй бүлөм дагы жардам берет. Менин күйөөм бар, 3 балам бар. Мына алар дагы жардам берет. Ошондой эле буга дагы тынчсыздануу менен көз караштагы адамдар да бизге жардам берип келет. Кээде алар бир нерселерди чыгарууга жардам берет. Ушу таштандыларды көбүнчө мен өзүм чогултуучумун дагы, өзүм жүктөөчүмүн дагы. Ушул 1,5 кишинин арасында мен маалыматтарды берип келем. Бирок ошо 1,5 киши деген баары тең меники деп айткым келет. Ал деген ошо шаардын жашоочулары. Албетте мен жасаган ошо маалыматтарга алар лайктарды коюп турганы абдан жагымдуу. Ошентип мен бул иш чараны жөндөн жөн эле кылып келген жокмун. Ошентип ушундай темп менен биз жашап келебиз. Албетте мындан дагы көп нерселерди кылсак болот эле. Бирок мен мындай нерселерди биз баягы жасап келебиз. Мен көп балалуу деп эсептелгеним менен дагы ушундай ишти дагы алып барууга, мындан ары баланстуу алып барууга даярмын. Чоң рахмат, Дарья, сен кылган иштердин баарын өзүң кылып келеткенсиң. Бирок ошентсе дагы үй бүлө жактан дагы шаардык жашоочулары дагы сага жардам берет экен. Ушул сен кээде чарчайттырсың. Ошого чарчаган учурда өзүңдүн ишиңди кантип баягы уланткың келет. Ооба, бул жерде ошо кимге ошо баягы кимди шыктандырып келсең алар менен дагы жоопкерчилик бөлүшүң керек.
Бул жерде мисалы капкак бар экен, мүмкүн ошо капкакты мага береттир деп да ойлоп каласың. Же болбосо мен мынакей шаардын ичинде ошо прицепти сүйрөп алып шаардын ичинде жүрөм. Мына ошол маалда пайдалуу таштандыларды берет. Мен ошентип үч жолу үч жерге токтойм. Ошол жерге ошо кимге баягы ыңгайлуу болсо алар өздөрүнүн ошо таштандыларын келип тапшырышат. Мына ошондо биз алар менен баягы сүйлөшөбүз, алар менен сүйлөшөбүз, сүйүнөбүз, кээде урушабыз, эмне үчүн могунун баарын тең аралаштырып алып келип атасыңар, тазалап алып келгиле деп дагы ошо сөздөр болот. Мына ошол маалда алар ооба ооба биз ошентөлүк деп турушат. Ошентип алар мени дайым колдоп келишет. Ошондуктан биз жасап жаткан ишке ишенүү жана биз жеңүү деген сезимдер бизге канат байлайттыр. Ооба, чоң рахмат. Дарья, ушу таштандырмаларды чогултууга үйрөткөндөрдүн артында жоопкерчилик жөнүндө айттың. Бул дагы абдан кызык. Ушул таштандыларды ошо аң сезим менен чогултуу дагы абдан чоң иш. Бул деген ушу Мышкина шаарындагы кичинекей кыздын ошо жоонундагы иши экен. Ошентип биз деген мисалы сыйкырдуу таякча менен гана аракет кылууда муну кандай мамиле кылыш керек? Сен кантип муну өзгөртө алат элең? Биздин өлкөдө болобу же башка өлкөлөрдө болобу ушу таштандыларды тантап чогултууда кандай нерселерди жасаса болот? Биринчиден адамдардын аң сезимдерин өзгөртүшүбүз керек. Дайым өзүбүздү бул муктаж болчу гана кылбаш керек. Биз ушул продуктларды жөн эле ыргыта бергенден дагы биз ошо кичинекей кезибизден баштап ойлоно башташыбыз керек дагы. Аны деген кийинки ошо муундарга дагы беришибиз керек. Ал бул жерде кичүү муунду дагы улуу муунду да тарбиялаш керек. Себеби деген улуу муунда кичүү муундагы туура чечим кабыл алып ойлонуша турган болсо анда сонун болмок. Мен ойлойм, бул президент болуп калсак, анда кандайдыр бир ушу кайра иштетүүчү кичинекей заводдорду биз кылышыбыз керек. Ал деген Москвада эле, же болбосо Челябинскиде эле, же болбосо Тверьде, же болбосо ушундай чоң чоң шаарларда эле болуш керек эмес. Алар деген ар бир кичинекей шаарда дагы болуш керек. Жана бул таштандылар деген башка адамдарга да жеткиликтүү жерде болуш керек. Мына ошондо ал ушул шаардын жашоочулары ошо таштандыларды бир жакка ташып алып барбай ошол жерден чогултса болот. Албетте бул жерден эч кандай пайда таба албайсың. Алардын баарын чогултуп, кайра баягы тандап, аларды кайра жүктөп алып барууда эч кандай пайда таба албайсың. Россия деген абдан чоң жер да, ошондуктан мындай заводдор баардык жерде болуш керек. Албетте, мүмкүн адамдар ошо муктаждыктарды да азайтып баштаса, мүмкүн заводдор дагы азыраак болботур. Ооба, сен бул иштердин баарын китепке жазган экенсиң. Мунун баары экологияга байланышкан нерсе, ошондуктан экономия менен да байланышкан нерсе. Ошо экология менен экологиянын ортосунда экономия менен экологиянын ортосунда кандайдыр бир баланс болуш керек, чек болуш керек. Албетте мындай сабактарды өткөзө турган болсок, ошо Волганы сактап калышыбыз керек десе, анда мына баягы чоңойгон балдар биз аларды кандай окутсак, алар дагы ошондой чоңоюшат, алар дагы ата эне болушат, алар дагы чилистен болушат, алар дагы кандайдыр бир креслолорго олтуруп иштешет. Мына ошондо аларга
Mına biz Eko-Center'dan geldik desem mümkün alardagı kuvanyçta iyi ova biz tanıyız gelgile kılalık dep mamile kılattılar gebirler tanımaganдар bolsa alar taң kalışıp gözlerini çadıraytıp karaşıp alım ne degen mamile kılsa mümkün oşonduktan men azır oşo tazalauçu oşo kuruluştu kılsak dep oyloyum mına ошондо баягы ошо заводдор иштеген трубаларды мынакей мынау жерден баягы уулуу зат чыгып атыптыр десе аны көмө койбой мүмкүн аны кайра оңдогон директорлор дагы пайда болоттур. Башкача айтканда жооптуу адамдар пайда болот. Ошентип биздин жашоодо экологиялык бул биздин жашообуздун нормасы деген адамдарды көбөйтүшүбүз керек экен. Даша, мен сенден дагы бир нерсени сурагым келип жатат. Шаарыңар кичинекей экен. Болгону 5.000 гана адам жашайт экен. Анын ичинен сенин 15.000 катталуу, 1,5 миң катталуучуң бар экен. Senin ekocentringе senin шаарыңдын канча проценти катышат экен? Мен да бул суроолорду өзүмө салып келген болчумун. Муну саноо кыйын. Негизи мен ар бир остановкала баягы токтоочу жайларда 20-25 адамдын чогултканын көрүп жатам. Ошо адамдар ошо экинчи кайра иштетүүчү сыроолорду алып келген пакеттер менен келишет. Бул жерде дагы ошо 1,5-2 айдын ичинде менин боюмда болгон мүшөк чогултканбыз. Анын чоңдугу ошо 1,5 метрди түзгөн. Ооба адамдар ошо экологиянын аркасынан дагы ошо көзөмөлдүк кылып келет. Мүмкүн кандайдыр бир кемпир бир керектүү гана нерселерди чогултуп жүргөндүр. Алар ошентип ким кантип бул акцияга катышканын билбейм. Мүмкүн ал кемпирге дагы бирөө жардам бергендир. Ал жардам бергенге дагы бирөө жардам бергендир. Ошондуктан алардын баарын саноо мүмкүн эмес. Мынакей жанакы капкактарды дагы баары баягы чогултуп келет. Менин керек болсо башка райондордон дагы адамдар келет, мага жеткирип келишет. Биз мисалы институт боюнча чогултканбыз. Бул 10 пакетти кантип чогулткандарын жана канча киши катышкандарын билбейм мен. Мунун баарын саноо абдан кыйын деп ойлойм, бирок бир 200-дөй үй бүлө катышат го дейм. Ушу мен ойлойм, ар бир оорукананын жанында мынча адамдарды чогултса болот. Мен ойлойм, кээ бир ошо шаарларда мунун проценти андан да көп болсо керек. Дарья, мен ойлойм, сен ушу катталуучуларыңдын саны мындан ары да көбөйө берет го деп ойлойм. Жана чындап эле сенин ушул мен ойлойм ошо сенде катышкан адамдардын баары чогулат жана сага пайда болот го деп ойлойм. Достор, эгер силерге кызык болсо ушундай акцияларды кантип уюштурса болот, ушу таштандыларды кайра иштетүүчү таштандыларды кантип чогултса болот, кичинекей ошо кыштактарда же болбосо кичинекей шаарларда кандай иштерди жүргүзсө болот, мына ошол жөнүндө Дарья маалымат бермекчи.
Жана биз дагы башка коноктору менен бирге ушундай чек-листтерди чогултабыз жана бизде мындан ары да бизге канат байлоочу нерселерди дагы көп жолу айтып бермекчибиз. Даша, сага чоң рахмат. Абдан биздин жолугушууда абдан пайдалуу теманы козгоп бердиң. Эмесе мен эмки спикерге өтсөк. Ооба, чоң рахмат баарыңар көңүл бурганыңыздар үчүн. Жана катышуучуларга да чоң рахмат. Бул кыз ким? Бул менин кызым. Салам. Кесиптештер, бет ачарды берип койсоңуздар. Бизде Дарья Игумнова болгон. Эмесе мен азыр Дарья Токаревага сөз берсем. Ал деген Spawn деген абдан сонун брендти түзгөн экен. Ал козу карындан эмерек жасайт экен. Кызыктуу экен, чындап эле ушул козу карындан эмерек жасаса болобу? Бул эмне жөнүндө айтып берет? Билбейм, бул мүмкүн баягы сыйкырдуу келечек бүгүн келдиби, же чындап эле реалдуулук ушундай болуп калдыбы? Бирок ошентсе дагы бул жөнүндө көбүрөөк билгим келет. Даша, саламатсыңбы? Бул фантастика го дейм. Сен кылып жаткан нерсе бул чындап эле фантастика болсо керек. Ушул жөнүндө көбүрөөк айтып берсең, ошентип козу карындан кантип эмерек жасаса болот? Бул абдан баягы таң калтырчу нерсе болуп жатат. Бул жаатта дагы башкалар бар болсо керек, сен биринчи жолу өткөндөрдөн болсоң керек. Сен кантип ушу козу карындан ошо эмерек жасаса болот? Ошол жөнүндө айтып берсең. Чындап эле менин стартап катары биздин компания үчүн мен негизи ошо жеңил өндүрүштө иштечимин. Мына ошол жеңил өндүрүштө иштеп баштагам. Мен ошол жакта бул искусствода 5 жылдан көп иштегем. Мен ошентип өзүмдүн дизайн долбоорлор менен жаратылышты кантип булгап жатканымды түшүндүм. Мына ошондуктан мен ошол негизи баягы таштандышы жок өндүрүш деген бул фейк жаңылык, андай эч качан болбойт. Ошондуктан биз ошо 5 жылдан бери ушу өндүрүштү кылып келебиз. Биз дайым ушу декорлорду жасап келебиз. Эмне үчүн козу карын деп айтап келебиз? Себеби алар деген бат өсүп чыгат, алар өздөрүнөн өздөрү өсүп чыгат. Биз аларды баягы клейлебейбиз, аларды өндүрүш үчүн. Же болбосо биз баягы бактарактарды 50 жыл өстүргөндө карап отурбайбызбы? Бул козу карындар бат өсүп чыгат. Ошондуктан аны биз өндүрүштө колдонолу деп чечтик. Мына бул ушундай иш менен алекпиз. Чындап эле бул дагы эле бир фантастикадай болуп угулуп жатат. Силер ошо келечекти түзүп жаткандай, бул жерде бир новаторстволук жаңылыктар, жаңы нерселер көп болсо керек. Мына ушул жолдо кандай бир чоң тоскоолдук болду, андан кантип өттүңөр? Адаттагыдай эле бул акча, албетте. Себеби мен ошо пандемия учурунда кирип калдым. Анда дүйнөдө баарына эле иштөө оңой эмес болчу. Ошентип биз чындап эле бир экологиялык проблема бар экенин билген эмеспиз. Ошондуктан биз
Ошо нормалдуу көлөмдөгү грант ала алган жокпуз. Биз ошол маалда 100 000 гана грант алганбыз. Бирок мен ошо кредит алып отуруп биринчи эле ошо 1,5 миллион салган болчумун. Мына ошондо биз сатууга кыйын болду. Бизге ошо бизнестер дагы мындай ишенич менен карашкан жок. Эл аралык ошо долбоорлор дагы буга ишенгиси келишкен эмес. Жана инвестиция кылгалы келген эмес. Анын үчүн бизде биринчи кардарлар болуш керек болчу. Мына ошол системаны сындыруу үчүн 5 жыл бизге керек болду. Мына ошентип биз азыр өзүбүздүн ишибизди илгерилетүү үчүн өзүбүздүн иштерди жүргүзүп баштадык. Дегенде ушул биз массалык бир продуктларды жасаганга аракет кылдык. Бирок ал маалда бизге дароо болгон жок. Азыр болсо ошо экологиялык жактан таза адамдарга туш келдик. Экинчи жагынан ошо жогорку сегменттеги товарларды жүргүздүк. Биз азыр массалык продуктларды жасап жатабыз. Ошо биосегменттеги курулуш материалдарды жасап баштадык. Алар ошо массалык жактан сатып алуу үчүн дагы, массалык жактан курулушта колдонуу үчүн дагы ошол азыркы учурда биз финансылык проблеманы жаба алдык. Ошентип биз азыр премиалдык продукцияларды ишеп баштадык. Ошентип биз жаңы иштерди, материалдарды иштеп чыгып баштадык. Абдан жакшы. Ушу премиалдык сегментте продукция жасап баштаганыңар жана аны сурап баштагандар дагы жакшы болуптур. Ошондой эле силерде ушул адамдар ошо аң сезими менен баягы иштерди, тандоолорду жасап баштаган абдан кубанычтабыз. Бирок сен азыр ушул айтып бергендериңди жөнөкөй тил менен айтып берчи. Мына биз адамдарды көрөбүз, алардын колу буту бар экенин көрөбүз. Бирок биз аны дароо жасап баштайбайбыз. Мынакей эгер адамдар баягы токойго барса, ошо коз карны тергенде баягы тамыры менен жулуп алат. Бирок биз айтып келебиз, жок, антпеш керек, аны акырын кесип алыш керек деп айтабыз. Ошентип биз деген өндүрүштүк форманы бат түзө турган ошо козу карындарды өстүрүп баштадык. Бул шампиньон же башка козу карындар эмес. Биздин ошол таза ошол козу карындарды алып, аны деген биз куябыз. Мисалы, стулдун формасы бар. Мына ошол жакка биз коз карындарды өстүрөбүз. Ошо 5 күндөн кийин ал деген бири бири менен байланышып, анан кийин ушундай абдан катуу паутинка болуп, желекче болуп өсөт. Ошентип ал козу карындар башка жакка өсүп кетпеш үчүн аны формага салабыз. Ошентип ал деген баягы кыйган бактай эле болуп калат. Ал эми биз деген ошо мындай имарат эмеректерди кылуу үчүн ошол бактарды кыя турган болсок, бул жерде болсо биз формага салып ушул коз карынды гана өстүрөбүз. Ошентип биз өндүрүштүн креативдүүлүгү боюнча, анын ошо тыгыздыгы боюнча, көлөмдүгү боюнча дагы ар кандай нерселерди өстүрө алабыз. Мүмкүн бул имарат эле болбошу мүмкүн, бул декор үчүн да колдонсо болот. Мен азыр биз мебель да, эмерек да кылып жатабыз, биз декор да кылып жатабыз. Мүмкүн бир кандайдыр бир баягы вазаларды кылып келебиз. Чоң ваза болобу, кичинекей ваза болобу, анын баары тең баягы 50 килограмм болобу, 60 килограмм болобу. Бул деген структуралык, органикалык жашоо өткөзүп жаткан материалдардан кылабыз.
Ошондой эле биз ар кандай плиткаларды да кылып келебиз. Бул деген ДСП болушу мүмкүн, же болбосо жылуулатуучу дагы нерселер болушу мүмкүн. Мына ошентип биз мунун баары көп жылдан бери иштеп келип жатабыз. Азыр биз мунун баары ошо өндүрүш линиясына өткөрүп жатабыз. Жана башкача айтканда массалык же болбосо чоң көлөмдө партияларды өндүрөлү деп жатабыз. Ошондой эле бизде лаборатория бар. Мисалы терини кайра иштетүүчү лаборант бар. Аны деле бир арт объект катары карайбыз. Бүгүн аны дагы биз кайра иштетели деп ойлоп жатабыз. Себеби рыноктон дагы ушундай суроо талаптар келип жатат. Мүмкүн алар ошо силер ушу териден бирдеме жасап бересиңер деп жатышат. Ошондуктан ошо жогорку сегменттеги ошол продуктларды жүргүзүшүбүз керек. Ошентип экологияга болгон суранычтар бар. Бул жерде ушу эстетика жана ал буюмдар дагы көп убакытка чейин ошо адамдарга кызмат кылса деп ойлойбуз. Ооба, ал деген жаратылыштан өсүп чыккан бир жактан, бир жагынан аны көп жолу колдонсо болот. Ооба. Бүгүнкү күндө силердин ошо брендиңер ошо алдыга чыгып баштаптыр. Чындап эле ал мода болуп калыптыр. Ошол слоу болуп калса деп каалап кетет элем. Сен ушул өзүңөрдүн бизнесиңер кайсы багытта жүргүзүп жатканыңар жөнүндө айтып берип атасыңар. Ал эми ушу 20 жыл, 15-20 жыл алдыга жыла турган болсо биздин жашообуз кандай болот деп ойлойсуң? Ошо козу карындарды кайсы дагы тармактарда колдонсо болот? Сиздер азыр айтып жатасыңар мода, дизайн, куруучулук деп. Биз бул материал жөнүндө 5 жылдын ичинде көп эле маалыматтарды чогулттук. Азыр ушу кийим катары колдонсо болот, эмерек катары, ушул курулуш катары колдонсо болот. Бирок аларды деген азыр кутуча катары колдонсо болот. Мүмкүн баягы адамдарды көмүүдө дагы колдонсо болот. Ал биз мисалы 2 айдан 12 айга чейин өзүнөн өзү чирип жоголуучу ошо материалдарды да кылсак болот деп ойлодук. Бизге бирок компостерлер керек. Ошол биздин сунуштарыбызды колдонуучу дагы башка өнөктөштөр керек болот. Ошондой эле рынок даяр боло турган болсо биз ар кандай кутучуларды дагы кылууга даярбыз. Эгер рынок даяр болсо биз мындай нерселерди жүргүзсөк болот. Эгер сенин сурооңо жооп издей турган болсок, чындап эле бул багытта абдан чоң иштерди кылса болот экен. Ошондуктан менимче мунун перспективасы абдан чоң, көп багытта колдонсо болот. Ооба, абдан кызыктуу болуп жатат. Биздин жашоодогу баардык тармактарда колдонсо болот экен. Сен мынау ошо козу карындардан эмерек жасайм десең, адамдардын реакциясы кандай болгон? Эң бир жайытылган реакция кандай болот? Мындай күтүүсүз болгон реакция кандай экенин билбейм, бирок ушу 5 жылдын ичинде ушундай бир сөздөрдү уктук. Кээде ушул ачылуу айткан сөздөрдү биз тамашага айлантып келебиз. Ошол адамдар менен сүйлөгөндө биз ха деп ошо тамашага салып сүйлөшөбүз. Биринчи сегмент деген бул баары тең таң калат, күлөт. Анан кийин экинчи сегмент деген бул көгөргөн нерсе да бул деген жакшы нерсе эмес, мындан өлүп калабыз, ал акыры сени өлтүрүп турат деп айтышат. Жана үчүнчү дагы бир нерсе бул.
Дагы эмеректен башка эмне сатасыңар деп да сурап калышат. Мына ошол үч классикалык реакция десем болот. Силер өзүңөрдүн ушул аракетиңерди ошо сегменттерге жасап кылат экенсиңер Даша. Чындап эле абдан сонун нерселерди айтып бердиң сен. Мен чындап эле байкоо кылып турам. Силердин ушу элиталык козу карындык кыйма эмеректериңиздер де кантип алса болот деп ана дагы карап турам. Чоң рахмат биз менен болгонуң үчүн. Бүгүн биз ушу ар кандай окуяларды айтып берип жатабыз ушу активисттердин. Ал эми мындай ушу өндүрүштө дагы экологиялык чечимдер аркылуу аракет кылууда бар эле түшүнө бербейт. Мындай нерселерди кээ бирде тоскоолдуктар да болот. Ошондуктан мен силердин бизнесиңерде гүлдөп өсүүнү каалайт элем. Чоң рахмат, эфириңер үчүн дагы чоң рахмат. Эмесе азыр мен биздин эмки каарманды чакырмакчымын. Елена Ткачук. Мен Орус каналда башка котормочуну угуп калып жатам, эмне болуп кетти. Лена Ткачук. Ал ошо эко коомчулуктун тең түзүүчүсү. Ал Вьетнамдагы Ничанг шаарында иштеп келеткен. Алар дагы ушу кичинекей бир шаардагы ошо демилгени кылышкан экен. Лена ошо орус тилдүү экологиялык коомчулукту түзгөн экен. Лена, саламатсыңбы? Лена, мен дагы азыр сага бир топ суроо салмакчымын. Ошондуктан сен өзүң бүгүн каяктан кирип жатасың? Ооба, саламатсыңарбы? Кутман күнүңөр менен. Мен баарыңызда силердин алдыңыздарда сөз сүйлөө мен үчүн абдан сыймыктануу десем болот. Ушул өлкө, ошо Россия өлкөлөрдө, СНГ өлкөлөрүндө, Вьетнамда дагы ошо калктар өздөрүнүн ушу муктаждыктарын, ошо экологиялык жүрүм турумдөрдү колдоо менен жашап келишет. Мен бүгүн Москвадан чыгып жатам. Менин бул коомчулугум НКО катары, бейөкмөт катары катталган эмес. Ошондуктан биз ошо кандайдыр бир органдардын көңүлүнө тартыбас болуш үчүн биз муну өзүбүз каржылап, өзүбүз аракет кылып келип жатабыз. Бул жерден биз акча таппайбыз, бирок кошумча дагы биздин ойлор менен, баалуулуктар менен бөлүшкөн адамдар жардам берет. Биз силер башка жакта жашап жатып, башка өлкөлөрдө ошо экологиялык коомчулукту түзүп жүрсүңөр, ошо экологиялык коомчулукту сен келген баягы конокко келген өлкөгө кылсаң кандай? Бул жерде тоскоолдуктар көп болсо керек, кыйынчылыктар көп болсо керек. Силер башка ошо саясат органга келип жатасыздар. Отвечу очень такой простой фразой. Ты когда живешь в России, Сен Россияда жашаганда, в Москве, в большом крупном городе, ошо Москвада же болбосо башка ири шаарларда жашасаң, мына ошо жакта сен кол бутуңдун алдындагы байлыктарды байкабайсың. сделано. Ты можешь Ал эми баары жакшы кылгандан кийин кээ бир нерселер сенин кыжырыңа тийип баштайт.
Мына ошентип биз отпуск учурунда бардык. Мен негизи дүйнөдө бир 35тен өлкө ашык өлкөлөрдө болдум. Европада дагы, Азияда да, Кытайда да болгом. Ошондуктан bir ири баягы мен өзүмдүн дүйнөлүк адам деп эсептейм. Жана кээ бир жерлерге барганда ошо адамдардын ошо концентрациясы көп экенин көрүп турабыз. Биз ошо глобализация идеясы менен жашап келебиз. Анткени интернет баары үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып келет. Ошентип мен Азияга ошо саякатчы катары келгенде мен өзүмдү ыңгайсыз сездим. Ошо Фукокто ошол чогулткан жер экен, ал океанга жакын. Ошондуктан бул сен өзүңдүн ички дүйнөң менен ошолорду сезип баштайсың. Ошентип бул жерде ошол сорттоо иштери такыр эле бир төмөнкү деңгээлде экен. Ошо калктын экономикалык жактан төмөнкү жакта жашаган адамдарга жардам берүү үчүн Хашимин, Данал, Хюрем, ошо Дичангда биз токтоп калдык. Себеби ал жакта биздин досторубуз, жашоочулар бар болчу. Мына биринчи жумадан тартып эле мен активдүү түрдө ошо адамдарды чогултуп баштадым. Мына ошентип мен ал жактан ошо баягы чогултууларды таштоо баягы кылган аялдарды таптык. Во-первых, Ал жакта ошо бактарды колдонуу баягы маданияты жок экен, көпчүлүгү ошо. не очень Экинчиси бул инфраструктура ошо Россиядагыдай өнүккөн эмес экен ушул таштандыларды чогултуу боюнча. Көпчүлүк учурда ошо баягы кыштактарда ошо адамдар эч жака алып барбайт экен. Алардын баары тең ушул жака алып келип ташташат экен. Ошентип ушул сорттошкон баягы таштандыларды сорттогон адамдар мен үчүн маанилүү болгон. Ошентип мен Ничангка келгенде эле ошол адамдар менен жолугуштум. Менден ошондо сурап башташты: сен өзүң негиздедиңби деп. Жок, мен өзүм негиздеген жокмун, мен жанаша негиздөөчү деп айттым. Себеби деген, мен келгенде ошол жактан бир 10 чакты адамдарды тапканмын ушундай ивент менен алек болгон. Бирок бул кыймылды биз бир туруктуу конструкцияга айлантышыбыз керек болчу. Албетте ал жакта бир кандайдыр бюрократиялык кыйынчылыктар болгон эмес. Себеби биз юридикалык коомчулук эмеспиз. Бир кандайдыр бир коомдогу кыймыл катары өзүбүздү алып жүрдүк. Ошентип сен өзүң ресурста болбосоң дагы ошол жерге канат байлоо менен ошол жерге келип ошол адамдар менен баягы сүйлөшүп баштаганда бул сага канат байлайт. Ал жерде тил боюнча дагы барьерлер бар болчу. Ал эми орус тилдүүлөр менен сен дайым түшүндүрө аласың, сүйлөшө аласың, аларды өзүңө тарта аласың. Ал эми вьетнамдар жөнүндө айткым келсе, чындап айтканда алар ошо жакта төрөлүшкөн, алар деген ошо жердеги өскөн өсүмдүктөрдү, гүлдөрдү баарын тең баягы өзүнүкү катары колдонушат. Бирок ошол эле учурда алар деген ошо жердеги ошо байлыкка көңүл бурбайт. Ал эми Москвада сен канча ай кышта жашап, анан кийин ошол жерге келгенде сен башка дүйнөгө түшкөнүңдү билесиң. да, именно Планетабыз жалпы болгону менен биз деталдарда акыртөө айырмачылыктар бар.
ты работаешь, потом приезжаешь домой уже опять ночь, и ты, получается, оказываешься в теплой солнечной стране. Ошентип сен ошо жылуу өлкөгө барсаң, ал жакта бар кандай соонун экенин жана ал жактагы жаратылышка болгон адамдардын мамилелерин көрүп, мени көп нерселер ойлондуруп баштады. Ал жакта эми тил барьери бар экени дагы белгилүү. Эмнеси жакшы, эмне жаман дегени дагы ар кандай. Мисалы Вьетнамдар ал дайым жылмайып турушат. Жанагы алар менен сүйлөшө келсең дагы жагымдуу. Алар эч качан шашпайт. Мисалы орус кишиге айтсаң болот, саат 10-го кел, жарым сааттын ичинде экөөбүз сүйлөшүп алып анан кийин кетип калабыз деп. Кытайда дагы кичине баягы мындай режимде иштегенге көнгөнбүз. Ал эми Вьетнамда болсо алар баягы мисалы Вьетнамда көчөдө калсаң деле өлүп калбайсың. Ал эми Россияда сен 3 жолу жумушуңа учурунда келбесең көчөдө каласың да өлүп каласың депчи. Ооба, бул деген баягы ойлондуруучу тарых экен. Мен айтайын дегеним ошо маданий код бизде орустарда кичине мындай биз катуураак кармайбыз ал нерселердичи. Бизде ошо түштүк менен түндүктөр бири бири менен айланып келет. Ушул түндүктө жашаган адамдар баягы муздак жерде жашагандыктан алардын ошо жашоо рамкалары мындай тыгыз болот. Ал эми ысык жерде жашагандар алар шаршпайт. Лена, мына ушул өзгөчөлүктө ар кандай коддор бар экен. Сен ушу орус тилдүү калаада жашаган соң, ал жакта каладагы баягы айырмачылыктар бар экен. Бирок ошол эле учурда ошо жылуу жакка барганда сиздердин акцияңыздарга ошо жылуу жакта жашагандар катыштыбы? Экоцентрде бизге смарт вокинг деген уюм аябай колдоо кылды. Ал жакта бул уюм орус тилдүү уюм экен. Ал жакта орус тилдүү балдар жардам берди. Ошентип сиздер билесиздер, ошо ноябрь айында ошо ал жакта суу басуу болгон көпчүлүк жерде. Ошо сел болгон. Ал жакта көп адамдар жабыркаган. Биринчи этажда, биринчи кабатта жашаган вьетнамдардын баарын ошол суу каптап кеткен. Бирок жөнөкөй жашоодо вьетнамдыктарга ушу таштандыларды чогултуш керек деп чогултуу абдан кыйын. Мисалы металлдарды чогултууга ушул жанагы жакырчылыкта жашаган ошо үй бүлөлөр катышат. Ал эми бай жашаган адамдагы фракциялар менен иштөө кыйын. Биз мынакей ошо ак адамдар келип биздин тамагыбызды тартып алып атат деген ойлобош керек. Ошондуктан центр деген борбор деген керек болсо ошо таштандыларды чогултуучу нерселерди да сатып алыш керек, дагы да акча керек. Ошондуктан биз кыздар менен чогулуп биз эч кандай атаандаштыкту кылбашыбыз керек деп түшүндүк. Ошо СНГ өлкөлөрүндө дагы биз өзүбүздүн ишибизди кылсак болот. А эми башка өлкөгө келгенде сен ал жака өзүнүн уставың менен келбешиң керек. Ссылки. Мисалы бир бөтөлкө чогултса да, картон чогултса дагы бул жерде ошо адамдар ошо борборго келгенде ошо мастер класстарды өткөзөбүз. Мына ошол жака кемпирлер келип бергилечи мага моуну деп сурашат. Ошондуктан жок, мен бере албайм, мен экоцентрге баратам деп айта албайм. Ошондуктан биз бул жерде балансты кармашыбыз керек. Да, живут там и по 2, и по 3 года. Присутствуют, да? Кээ бир ошо орус тілдүүлер
2 жылга чейин 3 жылга чейин жашап келишет. Алар жака ошо келип кетип турушкандар да бар. Ошондуктан ошо мамлекет жергиликтүү калкты колдоп келишет. Ошондуктан биз алар менен атаандашпайбыз. Ошондуктан толугу менен коммерциялык баягы кучагы жайылган уюмга айлана албайбыз. Ошондуктан биз бул жакта биз меценат катары гана иштеп келебиз. Ошондуктан ал жакта башка территория, башка эрежелер экенин билишибиз керек. По месту что-то производить, хотя бы мелкую фракцию двоечки, добрые трущики. Ошентип Понимаем, что нам бизге ошо юридикалык жак керек экенин түшүнөбүз. Бизге тил керек экенин билебиз. Салыктарды төлөшүбүз керек. Адамдарды жалдашыбыз керек. Башкача айтканда бизге жергиликтүү өнөктөштөр керек, туурабы? Биздин эфирде дагы ушул же болбосо кийин биздин жазуубузду укса, ошо Вьетнамдан дагы бизде ошо Вьетнамдан адамдар бар. Мүмкүн алар дагы өздөрүнүн ойлорун бул чатка жазатыр. Биздин координатор аларга бизге которуп берердин, алардын жазганы. Мүмкүн бул жерде ошо коллаборация керек болоттур. Ошондуктан бул талаада мейкиндикте силер ошо өнөктөш катары дагы адамдарды табышыңар мүмкүн. Частично коснулась этого, то есть там уже какие-то зачатки Сен азыр айтып кеттиң, ал жакта ушул ошо таштанды чоңултуу боюнча иштер жасалган экен. Сен азыр Россиялык тажрыйбаны айтып жатасың. азиатского подхода. Ошол Азиядагы мамиле кылууну кантип Россиялык мамиле кылуу менен байытса болот, же болбосо тескерисинче ушул жөнүндө айтып берсең. Мен бул маселеде Россия Федерациясы бул уюм катары абдан эле алдыга кеткен. Биз Европага жакынбыз, бирок биз Европада эмеспиз. Бирок ошентсе дагы мында Россиянын көпчүлүгү англис тилинде сүйлөшөт. Ал эми Азиядагы жашоочулар ал ошо 10 жылдан баштап эле эркин жашоодо жашап жатабыз. Алар Америкага дагы башкаларга дагы эчтеке төлөбөйт. Алар ошол өздөрүнүн ошо муктаждыктарын өздөрү жапканга үйрөнүп келе жатышат. Ал жактагы калк абдан өсүп жатат. Ошентсе дагы экология деген бул өнүккөн ошо улуттардын бир тандоосу деп айтсак болот. Ал жакта мисалы ушул Европадагы адамдар алар тогурак керек жана ал эми Россиядагы финансылык экономикалык милдеттенмелер көп экен. которые бы можно было из Азии внедрить в российские подходы, при этом Ошол эле учурда Азиядан бир кандайдыр бир мамилелерди Россияга алып келүүнү көрө алган жокмун. Ошондуктан мен ошо Азияда же болбосо бир нерсени кыла коюш керек деп айтпаш керек. Мисалы Азиядагы Сингапурду ала турган болсок, ал жакта дагы абдан сонун технологиялар өнүккөн. Алардын баары кайра иштетилип жатат. Ошондуктан бул проблемага кандайдыр бир өлкөнүн баягы жагынан карабашыбыз керек. Аны биз өндүрүш технологиянын өрчүтүү жагынан карашыбыз керек. Ошондуктан биз экоцентр ошо өлкөнүн баардык милдеттенмелерин чечүү деген максат койгон жокпуз. Биз ошо пластика проблема боюнча иштерди жүргүзүш керек. Ошондо башкалар айтып келет, ой баары эле ыргытып атат, биз деле ыргыта берсек эмне болот деп. Биз ошондо айтабыз, силер экоцентрге келгиле, окугула деп айтып келебиз. Мына ошентип эксперттердин баары чогултат. Андан кийин технологиялар баягы дагы алдыга жыла берет. Мына ошентип
биз ушу бардык адамдар үчүн мостик болушубуз керек. Абдан сонун миссия экен. Чындап эле бул деген ушул маданиятты калыптандыруучу долбоор экен. Жана силердин араңарда ушундай ишти алып барып жүргөн адамдарды көрүп жатам. Комьюнити бар экен, таштандыларды тазалоо окуялары бар экен. яркого Эковорд Хаб, который изменил Эгер мүмкүн болсо ушу Эковорд Хаб жөнүндө айтып берсеңер, ушу туристтердин же болбосо ошол жерде жашаган адамдардын көңүлүнө татыган кандай окуялар болду, ушул кандай болду эле, ошол жөнүндө айтып бере аласыңбы? Жана ал башкаларга кандай таасир этти? Чоң рахмат суроо үчүн. Чындап эле Эковорд Хаб ар кандай мастер класстарды жүргүзүп келебиз. Ошондой эле биз оффлайн иш чараларды жүргүзүп келебиз. Ушул жакта мастер класстарды кылып келебиз. Же болбосо бир темалардын үстүндө сөз кылабыз. Девочки собираются, и там кто-то продает что-то. Мүмкүн ошол жерде кыздар чогулат дагы, ошол жакта бирдемелерди сатып башташат. Мына бул жерде дагы стилисттер да келет, алар ар кандай өздөрүнө кызыктуу болгон темаларды сүйлөйт. Мисалы, эркектин көйнөгүн кантип аялдыкына айланса болот, ошондой мастер класстарды жүргүзсө болот. Же болбосо ошондой эле ушу тазалоо иштерди жүргүзүүдө дагы кандай ишчерде тажрыйбаларды берсе болот. Мына ошентип кандайдыр бир тажрыйбаларды масштабтуу иш чараларга да колдонсо болот. Мисалы, Будданын чоң эстелигинин алдында дагы Ничангда биз жүргүздүк. Ал деген жергиликтүү баягы адамдар сыйынуучу жай. Мына ошол сыйынуучу жайга келгенде ал жерде таштандылар дагы жок экен. Эмне үчүн десек, ал жердеги мына ошол жака биз 200дөн ашык ошо чогултуучулар келип, мен ойлойм бир 500 килограммдай 500 тоннадай таштандыларды чогултканбыз. Она первая по значимости, но из-за того, что она произошла Бул деген биздин биринчи тажрыйбабыз. болезнь, Бул жердеги ушу аракеттер чындап эле бизди ойлондурчу болду. соответственно, там подвозит сейчас. Кээ бир нелер ошо таштандыларды чогулта турган болсо, кээ бирөөлөр болсо ошол тамактарды ташышты, же болбосо колгаптарды ташыды. Ошентип ар бир вьетнамдык ошол өздөрүнүн чөнтөгүнөн жардам берип келишти. Мисалы биздин эркектер мындай алардын көлөмү чоң болот. Ал эми Вьетнамдын жашоочу эркектери болсо кичике болушат. Ошондуктан эгер бир чоң таштандылар болсо, ал жерде техникаларды дагы колдонгонбуз. Ошол таштандыларды тазоодо кээ бир көрүүчүлөр 100.000ге чейин чыккан. Бирок ошентсе дагы муну кандыруу менен, кубаныч менен карап турсак болбойт. Муну деген чындап айтканда бул жерде эми адамдар өлдү деп айтпайбыз, бирок ошентсе дагы бул 2 жумадай ошол баягы суу басканда 2 жумадай адамдар аябай кыйналышты. Өлгөндөр болгон жок, бирок абдан кыйналышты. Дагы бир позитивдүү нерсе бул биз 50ден ашык адам чогулдук, бирок алардын баары ошо регулярдуу түрдө ошо таштанды чогултууга келген жок. Бирок ошентсе дагы биз кандайдыр брендти түздүк, биз концепция кылдык.
Дагы да болсо биз бул коомчулуктагы адамдарды чогулта алдык. Мен ойлойм, муну биз ишенич катары кабыл алдык. Эгер планета өзү мындай ишти жүргүзбөсө, анда тазалоо болбойт. Ошондуктан жаратылышка биз аяр мамиле кылышыбыз керек жана камкордук менен мамиле кылышыбыз керек. Абдан сонун сөздөр болду. Ошентип сенин сөзүңдү бул жаратылышка аң сезим менен мамиле кылуу жана ага ишенүү деп айтышыбыз керек экен. Чоң рахмат, Лена, акылман сөздөрүң үчүн, тажрыйбаң үчүн чоң рахмат. Ушу сен ошо долбоорду башка курбуларың менен кошо жүргүзгөн экенсиң. Мен ойлойм, бүгүнкү эфирдин арты менен сиздер дагы ошо өнөктөштөрдү таба аласыздар деп ойлойм. Биздин комьюнитиде дагы башка вьетнам тилдеги катышуучулар бар. Алар дагы ошо Вьетнамда мүмкүн биздин кесиптештер ошо силердин кылган ишиңерге дагы кошулушаттыр. Чоң рахмат катышканың үчүн. Следующего спикера. Анда мен эмки спикерди чакырсам, бет ачарды берсеңиздер, анда биздин бүгүнкү жолугушууну дагы Антонина Мазина деген айтып бермекчи. Ал спец авиа деген авиакомпаниянын башкы директору экен. Ал өзү пилот, өзү экоактивист, керамист жана ошо Минусинстеги кофейнялардын арт директору экен. Антонина, анда микрофонду күйгүз дагы. Сени менен учурашууга мен абдан кубанычтамын. Здесь Антонина, бул жердесиңби? Ооба, Тоняны мен көрүп атам, бирок укпай жатам. коллеги. Кесиптештер, мен Антонинаны көрбөй жатам. Женя, микрофон. Антонинага микрофонду күйгүзүүгө укук берсеңиздер, микрофонун күйгүзүүгө укук бериңиздер. Биз Антонинаны күтүп жатабыз. Техникалык мүчүлүштөр Да, берилдиби? удалось проблему решить. Эгер проблеманы чечтик десеңер, бизге билип коюңуздар. Ай, саламатсыздарбы? Ура, мен көргөнгө сиздерди абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу көргөнгө кубанычтамын. Бизде бүгүн абдан сулуу кыздар менен маек кылып жатабыз. Бирок ошол эле учурда мен азыр ушул эркектердин кесибине дагы таасир этип калып атабыз. Бул жерде ошо өрт өчүргүч экенсиңер, учкуч экенсиңер, пилот экенсиңер, керамист экенсиңер, арт директор экен. Ошентип сиз өзүңүздүн кесибиңизде кантип бул жака келдиңиздер? Бул жерде старт точка чекити каерден баштады? Мен ошо сөз сүйлөөдө ушул экологияны кичинекей кезимде ойлонуп келем. Мен азыр 26-дамын, жакында 27-ге толом. Мен 14 жашыман. Ушу эжем ушу ар кандай ишембиликтерге катышууга баягы тартып келген. Ооба, алар баарын которуп бере алат. Болгону гана кичине шашпай сүйлөсөң, котормочулар которуп бериш керек. Мен ошо учкуч болгондуктан бат сүйлөйм. Макул. Мен ошентип экологиялык долбоорлордо өзүмдүн алгачкы кадамдарымды жасап баштагам. Мен ошентип биринчи таштандыларды бир 10 кишинин катышуусу менен жасап баштаганбыз. Алар дагы биринчи кадамдарды кылып баштаган. Алар Ленинград областындагы абдан жакшы территорияларда кылган. Ал жактан ошо биз жерлерди кыдырып баштаганда, ал жердеги ушу жерлердин ошо баягы таштандылар менен
толгонун көрүп абдан капа болосуң, кабатыр болосуң. Мына ошентип биз кичинекей кадамдардан иштеп баштаганбыз, бирок муну чын ыкыласыбыз менен кылып баштаган. Албетте биз ишибизди баштаганда мүмкүн ал жакта кандайдыр бир негативдүү нерселер да болгондур. Биз муну эмне кылып жатканыбызды дагы түшүнүшчү эмес. Ошо биздин аракеттерибизди баягы арзандатуу дагы аракеттери кылып баштаган. Мен мунун баарын жакшы билем. Биз жээктин ошо көлдүн жээгинде эко лагерьди түзгөнбүз. Ал жакта бир тазалоо иштерин дагы жүргүзгөнбүз. Биз тазалоо иштерин жүргүзгөндө бир бактарды убагында тазалашкан эмес. Ошо көл баягы таза болуш үчүн. Мына мунун баары тең биздин көзүбүздө болгон. Ошентип биз 10-15 жыл өткөндөн кийин менин ушул чоңойгону сайын эка мен ошо акыркы жылдары ошо эко мода болуп баштаганын 19-20 жылдары ушу жаштардын арасында бул баягы жайылып баштаган. Мунун баары жөнөкөй эле болчу. Ошондуктан бул жерде биз балдар үчүн, кыздар үчүн дагы ошо баары тең мындай эко бутылка болгон, шопперлер пайда болгон. Ошондой эле бул жерде мен мунун баарын көрүп олтурдум. Сени мындай колум менен эч ким көргөзгөн эмес. Бул келеси экен, бул экологияга менен алек болуп баштаптыр. Жиндого деген эч ким болгон эмес. Көпчүлүк адамдар тескерисинче буга кызыгып баштаган. Андан башка менин ошо үй бүлө жактан дагы биргелешкен аракеттерди кылып баштаганбыз. Бул ошо токойлорду кайтаруу иши менен алек болгом. Мен өзүм учкуч катары ошо экология менен алек болом деп айта албайм. Бирок ошентсе дагы менин биз аракеттеримдин баарын жаратылыштык баягы коргоо менен алек болгон. Ооба, мен экология менен алек болбогондой эле өзүмдү сезип жүрдүм. Бирок ошо башка адамдардын көз карашы менен чындап эле биз ушул планеталарды сактап калуу аракеттери менен жүргүзгөндөй болуп, мен 2 жылдан баштап ошо 2 жылдан бери ушундай иш менен алек болуп келем дагы жана масштабтагы баягы өсүп жатканын көрүп жаттым. Ооба, көпчүлүк адамдар ошо демилгелечүү активисттер катары өздөрүн таанытып келет. Ал эми сен кылып жаткан нерсе бул кесиптик деңгээлдеги иш кылып жатасың. Мына ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Сен ушул баягы канаттуулар учкан жогору жактан ушул жерди көрүп атпайсыңбы? Ошолорду көргөндө бул сени кейитеби же тескерисинче баягы канат байлайбы? Жок, мисалы ушул токойлорду кыйып жатканда бул жерден баягы кубандыра турган эч нерсе жок. Бул аныкталган бир ой жүгүртүүлөргө алып келет. Мен ушу учуп баштаганда ошо жер деген көп экен, баарына жер жетиштүү деп ойлойсуң. Ал эми ушул таштандыларды көргөндөн кийин жердин баары булганганын көрөсүң. Мына ошентип канаттуулар учкан бийиктикте көргөндө чындап эле дагы жерлер бар деп ойлойсуң, бирок таштандыларды көргөндө бул сени кейитет. Ал эми 5 жылдын ичинде 1 жыл деле жашай бере турган болсоң, мени ошо кейиткени биздеги ошо климат мындай бат бат өзгөрчү болду. Ошол шамал бороондор көп болуп жатат. Ошентип баягы
аба ырайы кескин өзгөрүп жатат. Бирок муну менен эмне кылыш керек экенин биз жакшы билбейбиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн кадамдарыбызды оңдошубуз керек. Бирок ошо баягы аба ырайынын кескин өзгөргөнү, жаман жакка өзгөрүп жатканын биз көрүп жатабыз. Биз мисалы жайкы учурда деле кээде ошо аба ырайы кескин түрдө бат өзгөрүлүп кетип жатат. Мурун биз 3 күн күткөн нерсе азыр бат бат болуп кетип жатат. Биздин угуучулар үчүн дагы бир айтып берсең ошо сени эмне көбүрөөк ушу тынчсыздандырат ушу биздин токойлорду көргөндө. Бирок кичине жайыраак сүйлөсөң деп суранып кетет экенмин. Дагы жайыракпы? Ооба, чындап эле мен өзүмдүн чыгармачылык жактан ушу жасап жаткан нерселер менин өзүмө канат байлайт деп айтсам болот. Мен чындап эле ушу жогорудан көргөндө, ушу жаратылышты көргөндө, биз ушу жаратылышты сактап калуу үчүн баардык аракеттерди кылышыбыз керек деп ойлойм. Мен ойлойм биздеги ушу жаратылышты көрүп, ал жака адамдардын ушу буту жете эле экенин көрүп, ошол ушу жаратылышты сактап калыш керек деп ойлойм. Мен мисалы Сибирде ошо агартуучулук иштерин мен да жүргүзүп алек болуп келем. Ошондуктан бизге Сибирь абдан жакшы бир сезимдерди ойготот. Ооба, биздеги болуп жаткан ушул окуялар мына мисалы Санкт-Петербургда же болбосо Красноярск крайындагы иштерди көрүп, ошо ал жактагы жергиликтүү калк өзүнүн жаратылышын сактап калуу үчүн эч нерсе кылбаарын көрүп турабыз. Бул жака адамдардын баары келгиси келет. Они не имеют столь ярого желания сохранять и оберегать эти меня, и как бы с этим мы и работаем, мы стараемся. Onun баары бизди кейтет, биз бул жагдайды өзгөртүүгө аракет кылып келебиз. Бул жөнүндө Лена дагы айткан болчу, ушу кандай бир нерселерди сен өзүңдүкү экенин сезесиң, бирок аны баалабайт экенсиң, баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей эле болуп жатат. Ошондуктан мындай маданиятты өзүңдүн ишинде колдонуп келгениң, ушул токойлорду сактоо боюнча ойлонуп, жана ошо кошумча долбоорлордо ошо адамдар ушул сулуулукту баягы түшүнүш керек деп ойлойт элек. Сен ушул кофейнядагы агартуу иштери жөнүндө айтып берсең, сен ал жакта кантип сүйлөшөсүң, ал экология жөнүндө ушул кофейняда кантип баягы сөз кыласыңар? Ооба, бул дагы биздин эжем менен бирдиктеги долбоор. Бул чындап эле бул аракеттердин баары бизге жардам берип келет деп ошойм. В большом городе Биздин ошо кичинекей шаарда бизге ошо канат баскан бир канат бүтөгөн бир нерселер болуп жатат. Ал жака мындай кофе алып алып эле өзүңдүн жумушуңа чуркап кетесиң. Ал эми кичинекей жерлерде болсо бул дизайнердики бир нерсе болот. Ошондуктан ушул жашап ошо бир нерселерди кылууга бул абдан баягы канат байлоочу жерлер деп айткым келет. пришли в Биз ушул иштерди, ушул кофейняларды түзүү иштерин кылып келебиз. Ошо адамдар кофени өзүнүн менен алгысы келет. Биз ушу
жанагындай чирип кетчү крышкаларды баягы чогулттук. Эгер биз аларга ушундай нерселерди сунуштай албасак, анда биз альтернативаларды сунуштайбыз. Ошентип биз ар кандай термокружкаларды жасоодо биз кээде өзүбүздүн гравировкаларды да кылабыз ошол стакандарга. Алар деген ошо биздин жерибизге жага турган болсо, алар өздөрү ошол жерден кружкаларды алып кеткенге да аракет кылышат. Кээде ал кружкаларды өздөрү алып жүрүшөт. Дайым ошо өзүнүн тараларын алып жүргөн кишилерге дагы биз кандайдыр бир баягы арзандатууларды кылабыз. Мен азыр ушу визит центрде борбордо олтурам. Тилекке каршы мен аны толугу менен силерге көргөзө албайм. Мисалы, ошол визит борбордон биз ошо жыгачтан жасалган эмеректи заказ кылган болчубуз. Ушу экологиялык маалыматтагы материалдарды кылып келгенбиз. Биздеги баристер, кыздардын баары ошо коноктор менен иш алып барууга даяр. Мына ошентип биз кофейнялык маданиятка такап иш жүргүзсөк, алар дагы биздин борбор жөнүндө көбүрөөк маалымат алгысы келет жана биз аларды баягы айтып берүүгө даярбыз. Аябай сонун сөз болду. Антонина өзүнүн эжеси менен кылган иштери жөнүндө айтып берип атат. Бул жерде бизнес жөнүндө да сөз кылдың, өзүң чыгармачылык иштериң жөнүндө дагы айтып бердиң. Мунун баары тең ар кандай деңгээлдеги экологияга болгон камкордук деп айтсак болот. Мен ушу шоперлерге сүрөт тартуу боюнча дагы мастер класстарды жүргүздүм. Баягы полиэтилен пакеттери менен кылгыча ошол өзүбүз кылсак, өзүбүздүн сумкабыз менен алып жүрсөк, бул абдан жакшы деп айтат элем. Бул деген майда нерсе эмес, бирок ошентсе дагы бул абдан сонун нерсе деп ойлойм. Чоң рахмат силер биздин ишибиз менен кызыкканыңыздар үчүн. Чындап эле бул майда чүйда иш эмес. Бүгүнкү кылган иштердин баары бул чоң тандоо, бул чоң аракеттер, кичинекей аракеттер чоң өзгөрүүлөргө алып келет. Ошондуктан сен биз менен болгонуң үчүн чоң рахмат. Сен биздин абдан жакшы сулуу кыздар менен бирдикте элдерге канат байлаган сөздөрдү айтып кеттиң. Мен ойлойм, ошо сенин дем берген ушул сөздөрүңдү угушуп, жазуудан көрүшүп, алар кайрылат го деп ойлойм. Чоң рахмат. Ошо нерсе менен кызыккан адамдардын баары угуп жана кесиптештер менен ошо жардам берүүгө даяр болгондугу үчүн чоң рахмат айткым келет. Чоң рахмат сизге. Анда биздин бет ачарды берсеңиздер. Ошентип бизде 5 окуя жөнүндө айтып берди. Алар бири бири менен аябай өзгөрүлүп турат. Баягы ар кандай экенин көрүп турабыз. Бирөөлөр өрт өчүрөт экен, бирөөлөр болсо ошо капкактарды чогултат экен, бирөөлөр болсо ошо козу карындан эмеректерди жасайт экен. Кээ бирөөлөр болсо ошо коомчулукту баягы уюштуруп туруп башка өлкөдө, ал жакта дагы ошо милдеттенмелерди чечүү үчүн аракеттерди кылып жүрөт экен. Бирок биздин ушундай сулуу каармандарыбыздын баары тең бир эле баягы принцип чогултат экен. Бизге баары бир эмес деп алар өздөрүнүн баягы күчтөрүн чогултуп экологияга камкордук көрүп жатыптыр. Ошондуктан бүгүнкү кылып жаткан нерселердин баары бир күндө кылбайт. Кээ бирөөлөр болсо 7 жылдан бери иштеп жатыптыр. Мынакей баягы
эмерек жасаган долбоор дагы көп жылдан бери иштеп мына жатыптыр. Ошентип ар бир адам өзү ошо өзүнүн жашоосун өзгөртө алат, башкаларга таасир эте алат. Ошондуктан абдан жакшы иштер кылынып жатыр. Эмесе биздин бүгүнкү эфирге катышкандардын баарына ыраазычылык билдирем. Кичине созулуп кетти, бирок ошентсе дагы ал абдан кызыктуу болду. Ошондуктан сиздер биздин ишибизге дагы сайресеп салып туруңуздар. Бизде дагы кандай идеялар болот, кандай принциптер болот, ошо биздин ошо каармандар айткан нерселерди силер дагы ала аласыңар, өзүңөргө алып кете аласыңарбы, силерге эмне канат байлады, эмне ошо дем берди сиздерге, жана сиздер эмнелерди жасай аласыңар, мына ошол жөнүндө да ой бөлүшүп кеттиңиздер. Эгер дүйнөнү сүйсөңөр, анда мотивация дагы пайда болот. Марина, сөзсүз түрдө жазуу болот. Сиз бул эфирде жазуудан дагы көрө алсаңыздар болот. Мен бүгүнкү кыздар жасап жаткан нерселердин баарын абдан жакшы экенин, баштарды чогулта турган нерсе экенин биз көрүп турабыз. Ошондуктан кылган ишибиздин баарын тең чын ыкласыбыз тең кыла турган болсок, жана сиздер өзүңөрдү жана ошо жакындарыңарды сүйүп жашай турган болсоңуздар, абдан сонун болот. Анда сиздер дагы биздин социалдык тармактарга кайрылыңыздар жана биздин жаңылыктарга сайресеп салып туруңуздар. Жакында бул биздин бүгүнкү эфир жазылат, сиздерге берилет. Сиздер аны менен башка өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздар менен да бөлүшсөңүздөр. Жакында бизде токойлорду кеңейтүү боюнча, бакыл тургузуу боюнча эфир болот. Азырынча баарыңыздар сак саламатта калыңыздар.